Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде ачык айкын көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Бүгүн биз бүгүнкү талкуубузда Кыргызстандагы спорттун абалы туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Алгач студиянын коноктору менен тааныштыра кетсем, Кенжебек Чекиров, спорт чебери, машыктыруучу, ошондой эле Грэпплинг федерациясынын президенти. Саламатсызбы. Ошондой эле Сурат Жылкычиев, Азия Ньюс гезити жана Арба KG сайтынын спорт баяндамачысы. Саламатсыздар. Жана Марат Аскарбеков, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиктин анализдөө жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы. Студиябызга кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Алгачкы суроону Максат мырза сизден баштагым келип жатат. Негизи эле мынакей сиз Максат Чекиров деген мырза дегенде сизде ошо Тилек Жээнбек, ошол эле Мырзамедин Пазылов, Бусурманкул Абдибайыт уулу деген белгилүү ушул Кыргызстанга атакка алыска даңкы далайга чыккан спорт чеберлери дегенде сизди таанышат да көбүнчө. Эми бүгүнкү күндө сиздин көз карашыңыз боюнча негизи эле спорт Кыргызстанда абалы кандай баа берет элеңиз, кандай өнүгүп жатат? Биринчиден ошо көрүүчүлөрүбүзгө жана сиздин каналдагы спорт сүйүүчүлөрүнө азыркы ыйык Рамазан айы менен куттуу болсун дейт элем. Анан Нургаза тамаша иретинде айтып коеюнчу, балки мени көп адамдар тааныбайттыр. Бир жолу ошо Бусурманкул менен Кавказдан бир мелдеш өткөрүп, анан Москванын аэропортуна келип басып баратабыз. Анан сиз билесиз го, терминалдан терминалга өтөбүз. Анан мен алдында баратам, Бусурманкул артында келаткан. Анан баягы биздин эмелерибиз бар да, тележка, сумкаларыбыз. Анан ошол жакта иштеп жүргөн биздин кыргыз жаран экен. Мындай өтүп келатып эле анан экөөбүздү тең өттү. Бусур артында болчу. Анан кайра мага келип туруп, менден сурап атпайбы, могу Бусурманкул беле дейт мага. Анан мен мынтип артымда карап турам. Бусурманкул окшойт десем. Анан кайра барып экөө сүйлөшүп атат. Анан бир эле терминалга барабыз да. Ошол жака барып туруп калдым. Бусурдан менин артыман келип туруп калды. Анан кайра тиги жигит келип туруп, экөөбүздү тартып койчу бияка деп коет. Мен муну менен эмне айтып келет, анан тартып койдум. Экөөнү тартып койсом, бир-эки жума өтпөй Инстаграмдан, личкадан жазыптыр. Агай, кечирип коюңуз, мен сизди тааныбайт экенмин. Мен айтып атам, Нургазы, бул менин чыгарган продукциям, бул чыгарган менин тартип таалим алган балам. Ошо балдарымды эл таанып турса, кайсыл жер болбосун ичиң сүйүнөт экен, кубанат экенсиң да. Анан спорт абдан орчундуу суроону көтөрүп атыптырсыңар. Жаман жагынан эмес, жакшы жагынан айтканда, аалам боюнча чоң пандемия болуп атат. Ага карабай, өзүбүз дагы онлайн, оффлайн деп кайдагы бир сөздөрдүн баарын үйрөндүк. Ошондон бери болбой эле тренировканы дистанционно кылып келаттык. Бизден ошо мен баштаган клубдун боец Кыргызстан мушкери деп эле которулат да. Ошо Fighter KG деген 7 жылдыз бар, 7 область бириксин, балдар ынтымакта болсун деген философиясы кыскача бар да. Ошо ар бир региондо, Россияда бар балдар менен өзүбүздүн жеке тандап алган спорт чөйрөсүндөгү жолубуз. Ошого өзүбүздүн каалоо тилегибиз менен келдик да. Ошон үчүн аракет кылып келатабыз. Жетишкендиктерди ойлойм канчалык деңгээлде болуп келатат. Азыр кийин тарых өзү берет, эл көрүп атат. Бул биздин азыркы биринчи, экинчи, үчүнчү кадамдар. Дагы алдыда чоң мелдештер турат. Мен ойлойм, эми спорт сиздин темаңыз абдан чоң, алкагы чоң экен. Конкреттүү суроолор берсе жооп берейин. Ошон үчүн чоң рахмат. Мынакей Сурат мырза, азыр Кенжебек мырза өзүнүн спорт чебери катары өзүнүн көз карашын айтты да. Эми ушул спорт тармагында сиз көп макалаларды жазып жүрөсүз. Ар кандай сындар дагы айтылып жүрөт өкмөткө карата. Бизде спортко дегеле спортко кандай мамиле жасалып жатат өкмөт тарабынан сиздин көз карашыңыз боюнча? Кандай баа берет элеңиз бүгүнкү күндө спорттун абалына? Эми албетте мамлекеттин эле эмес, биздин кыргыз эле мамлекеттин эмес, бүткүл дүйнөнүн абалы азыр өтө оор. Мына жогоруда айтылып кетти, пандемия депчи. Ушундай учурда колдон келишинче биздин мамлекет баягы болгон жардамын аягысы келбейт. Анткени быйыл мына Япониянын борбору Токио шаарында олимпиада өтө турган жыл. Колдон келишинче мамлекеттик жетекчилер ушул олимпиада жылында, мына 40 жылдан бери олимпиада чемпиону жылы чыгы элек деп, ушуга болгон мүмкүнчүлүктөрүн аябай
болгон каражаттарын дагы кандай болсо дагы болгон каражат булактарын бөлгөнгө аракет кылып атат. Бирок өтө эле биздин кыргыз мамлекетибиз саясатташып кеткенге байланыштуу биринчи кезекте экономиканы кантип көтөрөбүз деген маселе биринчи орунда туруп атканы бул ар бирибизге түшүнүктүү. Ошондон улам кээде албетте биздин спортчуларыбыз чет жакка чыгып атканда, командировкага, мелдешке, тияк биякка же болбосо окуу процесстер, учебный ошондойлорго чыгып атканда, машыгууларга чыгып атканда каражат жагынан кыйналып атат. Аны спортчулар өзүлөрү деле, машыктыруучулар алар деле түшүнүп атат, спорт жетекчилер алар деле түшүнүп атат. Бирок кыргызстанда экенбиз, кабырга менен этти ураган экенбиз биз. Башка түшкөндөчү. Ошондон улам эми баягы колдун келишинче мамлекет ушул биринчи ушул спортко бир көбүрөөк көңүл бөлсө деген мен спорт баяндамачы катары айтып кеттим. Эмнеге дегенде кыргыздын туусу кайсыл убактарда желбирейт. Ошол кыргыз спортчусу бийик чокуга жеткенде, чемпион болгондо, олимпиада чемпиону болгондо, же ошол эл аралык мелдешти неметкенде биринчи пьедесталга чыкканда, ошондо кыргыздын желбирегин илип, аны желбиретип, ошол жерде туусун көтөрүлөт. Ошондо айтылат, кыргыз мамлекетинин спортчусу деп. Ошондо кыргыз эмне экенин, кайсакта экенин деп эл таанышып, ошондон билинет. Мына ушул философияны алып караганда, баягы кыргыз мамлекетинин бийликтегилерин, өкмөт башчыларына, ошол эле президент, жаңы президентке дагы каалоо тилегим эле. Ушул бир спортко жеткиликтүү. Эми спорт жетекчилер деле көп деле ашыкча сурабайт. Мисалы үчүнчү, баягы мамлекеттик бюджетти неметип атканда, калыптандырып аткандачы, бизге момча акча керек. Олимпиада жылы ушундай керек эле, момча дегендер. Бирок ошонун ашып кетсе, 50%, кээде 50%-на да жетпеген акчаны гана бөлүп коет. Ошондон улам бул гендерди кескен акча болуп, кээ бирлери үйлөрүн сатышып, кээ бирлери машинелерин сатышып, баягы жылаңач баатыр болушуп, кээ бирлер кредит ала коюшуп, ошон менен чет мамлекетке барып чыгып келаткан, ошол эле учурда кыргыздын туусун желбиретип келаткан спортчуларыбыз жок эмес. Анын баарын тең эми айтып отурса, баягы ит ыйлайт, эшек ыйлайт дегенде иши кылып көйгөй, бул жок, бул маселе аябай абдан чоң. Эми көрүп атпайсыздарбы, мамлекетибиз канчалык карызга батты, аны бюджетти кантип толтурабыз. Мына ушунун баары тең барып тең эле спортчуларды өнүктүрүүдө, алдыга чыгарууда гендерди кескен бул каражат болуп калып атат. Чоң рахмат. Марат мырза, мынакей азыр бүт баары эле көп маселенин баары акча каражатка барып такалат деп айтып жатпайбы? Негизи эле ушул Сурат мырза айткандай, сиздерге ушул комитетке өкмөттөн бир кандайдыр бир спортчуга кандайдыр бир көлөмдө акча каражат керек деле, же болбосо мынча акча бергиле деп мындай сураган эмелер болдубу? Бир орточо эсеп менен мынакей азыр жогоруда биз мына депутаттар дагы өзүнүн ошол кезектеги жыйында дагы белгилеп өтүштү. Ошол Японияга, Токио шаарында өтүүчү олимпиадага 11 кыргыз спортчу лицензия алып даярдык көрүп жатышат деп атат да. Алардын даярдыгы кандай, маалыматыңыз бар? Ошол боюнча биринчи айта кетсеңиз. Бул боюнча биздин 11 спортчубуз лицензия алышкан. Анын акыркы эле ошо 6 лицензияны ушул жакында Алматы шаарында өткөн спорттун күрөштүн түрлөрү боюнча азиялык лицензиялык турнирде биздин ушу балбондарыбыз утуп алышты. Алардын бүгүнкү күндө даярдыктары канааттандыраак десек болот. Сиз буга чейин дагы токтолуп кеттиңиз, ошо каржы маселеси, ушул жогорку кеңеште көтөрүп жаткан депутаттардын сөздөрүндө бул чындык бар. Негизи мындай токтоло кетсем, кененирээк биз 2020-жылы мына өзүңүздөр билесиздер, бүткүл дүйнөдө пандемия болуп, биздин казнада мындай толбой калып, республикалык. Анан ушул чечим кабыл алынып, биздин агенттиктин бюджетинен 227 миллион сом кыскартылган. Бул деген ушул айлык маянадан эмес, социалдык төлөмдөрдөн эмес, ушул туура ушул жана спортко кетүүчү, ушул командировочный деп коебуз биз, ушу жана балдарга төлөп берүүчү статьялардан кезилгенде акча кыскартылган. Анан биз ушул кайра бюджетти 2021-жылы жогорку кеңеште каралып атканда бюджеттин долбоорун биз ушу депутаттарга кайрылып, өкмөткө кайрылып ушул суранганбыз. Бизге бул каражат жетпей калат. Олимпиадага даярданганга биз 50 миллион эле сом карап калдык мамлекеттиктин бюджетинен. Силер ошондо бизге дагы 55 миллион карап бергиле. Бунун 105 миллион менен биз толук кандуу даярданып, ушул олимпиадага барып, буюрса олимпиададан медальдарды жеңип келели деп
үмүт менен. Анан 4-чү көчмөндөр оюндары өтмөк. Өзүңүздөр билесиздер, Түркия мамлекетинде быйыл ага да каражат каралбай калып, 50 миллион ал жака да караганбыз. Депутаттар колдоп, өкмөт колдоп, бизге ушул каражатты негизи бекитип берген бюджетибизге. Бирок тилекке каршы дагы ушул 3-4 ай болуп калды. 2021 жылы башталгандан бери ушул 105 миллиондон 16 миллион деп ушул жогорку кеңештин депутаты айткан. Андан бери мына биз кече эле күнү дагы 4 миллион которулуп, 20 миллион каражат бөлүнгөн. 105 миллиондун ичинен калган каражатты ушул буюрса жакын арада чечип беребиз деп турушат. Ушул маселелер көп ушул каражатка такалып турат да. Жок рахмат. Ага карабастан, мен толуктап айтып коеюн, ага карабастан биз ушул санаториялар менен, пансионаттар менен сүйлөшүп, ушул авиакассалар менен сүйлөшүп, карызга ушул спортчулардын даярдыгын үспөйлү деп карызга сүйлөшүп, бүгүнкү күндө 45 миллион сомдой каражат карыз болуп, спортчулардын даярдыгын эметкен жокпуз да, үзүлүшкө учраткан жокпуз. Жок рахмат. Кенжебек мырза, негизи эле акыркы спортто болгон аралык мындай жылыштар акыркы 5 жыл 10 жыл аралыкта мындай көрүнүп турат да, бир прогресстер бар, өнүгүү өсүүлөр бар дегендейчи. Бирок ошондой болсо дагы азыркы спортчуларга мамлекет тарабынан сөздүн ачык айкын эле айтканда, азыркы спортчуларга мамлекет тарабынан анча деле мындай көңүл бурулбагандай эле көрүнүп турат. Бирок ошондой болсо дагы биздин кыздарыбыз мынакей чыгып жатат. Биздин мырза жигиттерибиз өздөрүнүн өжөрлүгү менен алдыңкы орундарга жетишип, өздөрүнүн мындай таланттарын көрсөтүп жатат да. Мунун башкы себеби эмнеде? Бүт баары эле маселе ошол финанска карап такалабы же адамдар бир кандайдыр бир кызыгуусу же өжөрлүгү дагы биринчи орунда турабы? Бул бардыгы эле каражат деп эле такай берсек, ал деле туура эмес болуп калат го. Көп учурда биз эми башынан сүйлөшүп маектештик кыскача. Олимпиадалык спорт түрлөрүнө мамлекет тарабынан стипендиялар жана учебно-тренировочный сборы деп коет. Ошо машыгуу процесстерине трансфер деп коет. Учуу барып келүү дегендерине азбы көппү толук кандуу. Мына биякта госагентствонун өкүлү айткандай, алар өзлөрүнүн сметасына кирген болуш керек, иштеп атат. Эми мен өзүмдүн олимпиада эмес катары спортуна киргендиктен биз баштан баштап эле, мен мына 20 жылдан ашык болуп калды спорт тармагында тыгыз кирип иштеп, машыктыруучу катары иштеп келаткандан бери башынан баштап Аксакал Сагайыбыз айткандай, машиненде канча жолу ломбардка тапшырган күндөр болгон, өз күчүбүз менен анан жеңгең дагы качан үйгө люстра аласың дегендер болгон. Бирок мунун баарын тең бирөөгө, экөөгө эч ким жүктөгүм келбейт. Себеби дегенде бул өзүмдүн жүрөгүмө жаккан кесип. Дайыма мен айтып калам, Кудайдан 3 кесип берилиптир: врач, сот, мугалим деп. Ушул жагынан жакшы берилсе, анда мен эч кимге мисалы милдет кылбайт элем да, ошо ойдон эле аракет кылып келатабыз. Эми мамлекет жактан жардам берилет, берилбейт деген ал чоң тема. Мен бир эле ошо канча жылдан бери госагентствонун башында турган, кийинки ортоңку бөлүмдөгүлөргө мындай кээ бирөөнү тааныйм, кээ бирөөнү тааныбайм дегендей, бирок мурун деле сунуш кылып, аракет кылып көрдүм эле. Мисалы дүйнөлүк практикада ар бир бардыгы эле олимпиадалык спорт менен машыгышпайт да. Бирок ар бир ошондой дүйнөлүк практикада бар да, федерацияларды бизнес структуралар менен байланыштырып койсо, ошолорго дүйнөлүк практикада жакшы нерселер бар. Налоговый поблажки деп коет. Ошол эки бизнесмендерге, чоң жакшы бизнесмендер болсо, жакшы өнүгүп келе жаткан, перспективалык аналитический жакшынакай иштей тургандар болсо, ошол эки кайсы федерация болбосун ошого байлап койсо, бирок ошол налоговый жактан мотивация, привлекательность кылып берсе, ошо федерациянын өсүп өнүгүшүнө бизнес структура мамлекети жок эле көп жакшы жолдору бар да. Дүйнөлүк практикаларда бул өтүп келатат, өнүгүп келатат да. Мен алысмын туруп алып эле анан мамлекет бизге эчтеке тыйын бербейт, биз анан көкүрөк ургандан жок. Кудайга шүгүр. Азыр мен ошо 20 жылдын ичинде айтып атам, азыр менин өзүмдүн жеке практикамда азыр шакирттерим сайып кеткен балдар уже тартип таалимге жараша чет жактарга легионер болуп кетип калбайбы, өзүбүздүн өлкөбүздүн патриоттук менин мекеним, ата журтум деп ошо ойдон келе атышат.
өсүп калышты, каражаттары азбы, барбы, көппү, ошонун баарын кайра эле өзүбүзгө салып эле балдарга кийинки федерациянын өнүгүшүнө, клубдардын кичүү муундарга жардам берип, анан өзүнүн кичим экенине чейин жардам бергенге аракет кылып келатат. Мен ойлойм, бул эми дагы убакыт келгенде эл, тарых өзүнүн баасын берет деп ойлойм. Ошон үчүн патриоттук сезимибизди жоготпойлу, духубузду жоготпойлу. Биздин мушкерлер жөнүндө айткым келсе, мен аябай ыраазы болом көп мушкерлерге. Эң аягында функциональный жагынан, техника жагынан жетпей калып баратканда баягы өзүнүн эле өзүбүздүн Манастын духу, руху канча жыл көчмөн болуп жүргөн элдин өзүнчө бир арстандары, балдарда ойгонуп кетет экен, мисалы октагон клетканын ичинен. Ошон үчүн аларга аябай азыртадан айттым, баарында эле жолборс жүрөк боло бербейт экен. Клетканын ичине кирип артыңдан эшик жабылса, бирөө сени үтүктөйм деп турса, ага да жолборс жүрөк керек да. Ошо балдарыбызга ыраазычылык айтып кетет элем да. Эми башында баса белгилеп өтүңүз өзүңүз, мынакей машыктыруучулар көп мындай түйшүктөрдү тартат, ошол баланы эл аралык аренага алып чыгышында бир көп түйшүктөр бар да, салым керек, ага эмгек керек дегенде. Өзүңүз баса белгилеп өтүңүз, аэропортто келе жатканымда ошол бизди сүрөткө тартып койгула деп мындай тамаша иретинде да айтып өттүңүз да. Сизди эмгегиңизди ал жерде мындай көрүнбөйт да, эми билинбейт. Сиз кадр артындагы карман катары эле калып кетип жатпайсызбы? Ошого сиз ушунчалык Кыргызстандын желегин желбиретип, эр азаматтар жеңишке жетип келгенден кийин өкмөт тарабынан сизге бир кандайдыр бир алкыштар айтылып же бир ыраазычылыктар берилдиби? Эми менден башка өкмөттүн чоң проблемалары көп болуш керек да. Мен жок, эми негизи жана мен балким мындай да, Нургазы, мен 30 жашымда, 35 жашымда, 40ка чейин балки мисалы президент, министр, спорта мурунку трансформация болуп кетпедиби, агай ошо канча аттары да, бирок ошо мезгил азыр мен 54-дөмүн. Ошо бир 30-35 жашымда балким А4 кагазын чакырып, же минтип берип койсо, балким мага ушу түрткү болмок да. Мен азыр дүйнө жүзүндөгү, мен өткөн чак эмес, азыркы эмес, мен аналитический, диалектическое мышление деп коет го, 1-2 кадам алдыга смотрю. Мне этим уже мени таң калтырбайт. Муктаж эмессиз. Мен уже муктаж болбой калдым да, бирок Нургазы. Азыр биз өсүп келаткан жаш балдарыбыз бар, мисалы, башка мушкерлер бар, башка машыктыруучулар бар. Балким ошол эле кагаз мамлекет тарабынан, балким ошол эле бир материалдык, моралдык колдоолор абдан мен да андан өтүп кеттим да, алынан өтүп кеттим. Мага вообще кызыгы жок, заслуженный, перезаслуженный деген нерсе жок. Ал дүйнөлүк ошол кезегинде болду эле ошондой. Кезегинде жок да, кезегинде мисалы болсо, мен балким канатым жайылып, ого өтөр учуп, башка дагы азыр деле бир действующий сунуштар бар чет мамлекетке иштеп кеткенгечи. Бирок мен өзүмдүн торпокторумду таштагым келбейт да. Чоң рахмат. Сурат мырза, мынакей азыр Кенжебек мырза дагы айтып өттү, патриот катары өз ошол спортчуларымды таштап эч жака кетким келбейт депчи. Анан кезегинде мынакей кээ бир машыктыруучулар айтып калат да, бүт бар маселенин баары ошол финансага барып такалат деп. Бирок өкмөт тарабынан эч кандай каржылоо болбогондуктан биз башка мамлекеттин атынан чыгып жатабыз деген дагы ушундай көйгөйлөр болгон да чынындыгында. Буга эмне себеп негизинен? Эми албетте баягы ар бир нерсенин объективдүү себептери бар, анан субъективдүү себептери бар. Албетте эгерде спортчу, мисалы үчүн, ошол эле мисалы үчүн машыктыруучу, ал заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Кыргызской республики алган айлыгы 5000 сом. Мисалы үчүн да, 5000 сом. Ушундай учениктери бар. Алардын учениктери алдыдагы, алардагы заслуженный болуп, уже дүйнөнү багынткан, Евразияны багынткан, Европаны багынткан ушундай немелер бар. Бирок ошо айтып атпайм, ошо тренер деген эмеси 5000 сом. Ошого мисалы үчүн келет чет мамлекеттен бирөөлөр разведкага келишипчи, мисалы үчүн ошол эле Казакстан, Өзбекстан же болбосо Россия айтат, 5000 сом айлык алат экенсиң. 5000 сом айлыгын сен коммуналдык условияңдын жарымын жабат экен. Момундай окуучуларың бар, тигиндей мындайларың бар. Кел биздин Россияга келип машыктыргын. Биз сага үй берели.
Акча беребиз. квартира берели. Айлыгың болсо минимум дегенде 10 000 доллар болсун. Машина берели служебный. Дегенде мындай, то есть мындай неме кызыктыруучу. Ошол учурда мен бул объективдүү себептер. Эми субъективдүү. Ошол тренердин эгерде могу жерде патриоттук духу, мисалы үчүн улуттук намыс деген эмеси жүрөгүндө жок болсо, мисалы үчүн кыргыз үчүн күйбөйт эле, мен акчыл үчүн кетип калгандар болгон. Андайлар көп. Кетип калышып ошо ойдон жиги жок. Бирөөсү Израилга, бирөөсү Россияга, бирөөсү дагы бир жерге. Аякка барганда эле жыргап калды дейсиңерби? Аякка барганда кумга сиңген суудай. Мисалы үчүн Кыргызстанда ар бир мисалы үчүн машыктыруучу көрүнүп турса, мисалы үчүн чоң мамлекеттерге барганда кумга сиңген суудай болуп жок болуп кетет. Ал акты ал балдарды тарбиялаш үчүн алардын балдарында жүрөктөрү кыргыз деп согушу керек да. Сокпойт алардыкы. Алардыкы башка деп согот да. Аларды тарбиялап жеке бул башкача метод керек, башкача неме керек. Мына ушундан улам деп айтам да, объективдүү, субъективдүү причиналарды караш керек. Ооба, мен көптөгөн машыктыруучуларды билем, ошо эмне эчтекесине карабай Кыргызстанды таштаган эмес. Таштап кеткен эмес. Мадемектен тим эле неме десе дагы пожизненный 100 000 доллар айлык берем десе дагы жок. Мен барбайм дегендер болгон. Ошол эле учурда арзыбаган немелерге, мисалы үчүн Израиль мамлекетине же болбосо башка да бир Россияга же Өзбекстанга, Казакстанга кетип калгандар бар. Ал эми алардын аттарын атаганга азыр эми ниет ичинде болуп калат го деп ойлойм да. Чоң рахмат. Марат мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул Олимпиада жолдомо алган спортчуга орточо эсеп менен бир спортчуга азыр мынакей жогоруда ошол баса белгилеп өттүк. Эл өкүлдөрү тарабынан бир топ жанагы маселелерди көтөрүп карады да. Ошол бир спортчуга кеткен каражат канча? Анан жана дарыгерлер боюнча айтып кетсеңиз, ошол маселе да көтөрүлдү да. Бир спортчуга биз азыр бүгүнкү күндө бөлүп караганга туура эмес болуп калат. Анткени биз индивидуальный подготовка деп коет. Башка мамлекеттерде ушинтип карайт да. Индивидуальный ар бир спортчуга өзүнчө врач, өзүнчө 3-4 машыктыруучу карап, менеджерин карап ушинтип карашат. Мен маалыматым боюнча 2013 эле мен ушул агенттикте иштеп жүргөндө орусиялык кесиптештерибиз айткан, ошол бир олимпиадалык чемпионду даярдаш үчүн 3 миллиондон 4 миллион долларга чейин акча сарпташ керек деген негиз мындай санап чыгышкан да. Бизде андай эмес, бизде деген ушул курама команда менен дайындалат, баардык спортчулар анан курама командага бирдей шарттар түзүлүп, ошо бирдей шартта машыгышат. Бул медиктер боюнча айта кетсем, өзүңүздөр билесиздер, 2016-жылы Рио олимпиадасынан биз ушул бир коло медаль жеңип алып, тяжелый атлетика боюнча, штанга боюнча, анын дагы допингдин артынан тартып жүргөнбүз. Анан бизде ушул чоң мындай реформа жасаш келип болду да, Рио олимпиадасынан кийин ушул. Анан биз ошол жерде карап чыгып, медиктерибиз жок экен, чынында. Бүгүнкү күндө дагы ушул биздин да жогорку классификациядагы бир Бактык Насырына деген эжекебиз бар, врачыбыз, ошонун азыр командасы иштеп жатат. Биздин курама командалар менен ошо 2016-жылдан бери мен билгенден анан бизге мамлекет тарабынан ушул өзүңүздөр билесиздер, поликлиника строителей деп коет, Токтогула Манаста жайгашкан. Ошону бизге саламаттык сактоо министрлиги менен эки мамлекеттик орган башкарууга берген бизге. Биз ошол жактан бүгүнкү күндө спортчуларыбызды даярдыктан өткөрүп атабыз да. Андан тышкары медикаменттер, ушу фармакология жагынан ушул биз алып берип спортчуларды камсыздап атабыз. Анан жана допинг боюнча дагы биз ушул атайын допингге каршы дирекция ачканбыз. Анткени бизде ушул элементарно көп машыктыруучулар дагы бар, анын ичинде спортчулар да бар. Бул допинг жөнүндө баягы түшүнүгү жок да. Анткени алар бул менен баягы не сталкивались, элестер, орусча айтканда айтчы. Ошондуктан биз атайын дирекция ачып, бүгүнкү күндө ар бир чемпионаттар өткөн сайын ар бир агай машыктыруучулар чогултуруп, семинарды өткөрүп, түшүндүрүү жумуштары өткөрүп жатат бүгүнкү күндө. Анан биз дагы бул жактан ар бир чоң эл аралык мелдештерди өткөргөндө атайын допинг офицерлерди башка чет мамлекеттерден чакырып алчубуз, каржылап. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн кызматкерлер ушул жактан допинг пробаларды алып, лабораторияларга жиберип, ушундай иштеп жатат. Чоң рахмат. Кенжебек мырза, ошол машыктыруучулар жайлардын жетишсиздиги деп көп машыктыруучулар ыйлап келишет да. Бүгүнкү күнгө чейин өкмөт тарабынан бир кандайдыр бир көңүл бурулбай жатат депчи. Ушул машыктыруучу жайлардын жетишсиздиги, тренерлердин ушул машыктыруучулардын аздыгы бүгүнкү күндө сиздин көз карашыңыз боюнча кандай маселе жаратып жатат? Ушундай көйгөй барбы негизи эле Кыргызстанда? Кыргызстанда эми көп эле спорттун түрү бар да.
госагентствонун реестрине кирген кирбегендер бар, каржыланганы бар, каржылабаганы бар. Анан көп учурда адамдын ички дүйнөсү, байлыгы ошо мекенчил сезимине байланышып эле ошо өзүлөрү ар ким өз күнүмдүк, эртеңки күндүк суроолорун өзүлөрү чечип келатышат да. Менин билгенимче, мен дагы ошо шакирттерим уже 26 жылдын ичинде жакшы, тартиптүү, терең ойлогон, аналитикалык жакшы ойлонгон чемпион чыгарыш анча деле оордукка жатпайт да, чынын айткандачы. Бирок вот жакшы саяпкер, жакшы устат таап, ошону таптап чыгарыш ушу 20 жылдан ашып баратат, ушу абдан оор экен. Себеби дегенде ошо жакшы саяпкер анын баскан турганы үлгү болот да шакирттерине. Кептин баары спортчуда эмес, машыктыруучуда. Машыктыруучуда. Анан көп могу эмба сиздер билгендей могу буюрса биз жанагы шакиртим Бусурманкул Eagles Fighting Championship деп Хабиб Нурмагомедовдун уюмуна кол койдук эле. Буюрса дагы UFC'ге Кудай күч кубат берсе аз эле калды деп атам. Эми ошо биздин жакшы чоң аракетибиз менен жакшы финансовый бонус ачылып кетти, бонусу берилди. Анан аябай мен эңсеп келчү элем ошо Кыргызстанга чоң жакшы бир промоушн өткөрсөк, Кыргызстанда реклама кылсак деп. Эми Кудай күч кубат берсе, мына июль айында, жайында деп атат, пандемия өзгөртүбесе ошо Хабиб Нурмагомедовдун уюму келет деп аракет кылып атышат. Ар бир шакирттин ал кимди карап өсөт? Биринчи ата-энесин карайт да. Айлана чөрө деген бар. Ошо анан мен эле туруп эле машыктыруучу болуп калам эмес, мен кичинекей кезимден эле ошо Фрунзеде өсүп чоңойгом. Өзүмдүн ошо кичине устаттардан, тренерлерден аксап калдым эле. Аякта багайбыз билет ба, өзүнчө русофобия болуп кеткен да, өзүнчө СССР убагында минус жагы бар да, баарыбыз эле Иванов Петров болуп кетпедикпи? Анан багы кичине мындай любимчик дегендер бар. Ошол жакты көргөндө мен атайын ошо окуу жайды бүтүп, себеби дегенде мен айтат элем, азыркы машыктыруучуга барам деген адамдар, мен мисалы орус тил эдебият педагогика институтун окудум, анан физкультурный самбодан окудум. Бунун баары тең түп тамыры менен ойлонуу сезими, аналитикалык жагын жакшы билип туруп, анан мен устаттыкка барам деш керек. Анан туруп эле бир-эки жерди утуп алып эле анан мен машыктыруучу болуп калам дегенден анын артынан карасаң карабайсызбы, ошо терс жактарга балдар курал болуп кетип калып атат. Анын баары эле азыркы убакта көрүнүш болуп калып атат да. Колунда бар адамдарга кайра эле курал болуп кетип атат. Ошон үчүн машыктыруучунун өзүнүн ички дүйнөсү, анын адеп ахлактык принциптери кандай болду экен, ошого басымдуулук. Кайсыл спорт болбосун да. Ал мисалы андан кийин бул спортту бүткөндөн кийин бүгүн эртең спорттун жашоосу, спортчунун, мушкердин жашоосу кыска эле. А бүткөндөн кийин кандай трансформация болот ал? Келечекте кайсы кызматка өтөт? Жөнөкөй граждандык жашоого өткөндөн кийин ал эмне кызмат кылат деген. Ошон үчүн мендеги бир талап кылгандарым бири ушу шакирттеримден жогорку билим алуу менен бирге кийинки ошо кирип атканда эле ошо келечектеги кандай кызмат кыла аласың? Спорттун бийиктигине жетесиң Кудай бурса, аны кайра тастыктайсың, макул. Андан кийин кандай болот? Ошо жашоолоруна мен аябай басымдуулук кылам да. Анан спортзал жок деген күндөр деле өтүп кетти. Азыркы өсүп келаткандардыкы деле ал жак көйгөйлүү болуп атат. Баягы эле каржылоо маселелери. Анан бул жерде ошо жеке эле мамлекетте эле башына үй бергенде мен да кайра ыйлагандан вообще нургазы мен алысмын да. Мен вообще жактырбайм да. Мен кол бутум бирок көйгөй бар. Бар, көйгөй бар. Мен кол бутум бар, акылым бар. Анан ошого тааныштар бар, достор бар. Бирок ошолорго да айтам да, силер терс жакка үгүттөбөгүлө. Партия жактарга, тияк бияка дегенде мен абсолютно против того, что мен балдарымды вообще колдонбойм. Вообще криминальный жакка да киргизбегенге мен толук аракет кылам. Жана агай айтканда ошо финансы жактан эле кыйналып кетип атышпайбы балдар. Анан ошол жак көйгөй бар. Минтип отурсак буну сөз менен эле калып калбай, ошо ар бир ойлойт эле мамлекет жактан жанагы эле ошо өзүнүн эмелери бар да. Кичине эле ошо өсүп келаткан жакшы машыктыруучулар, жакшы спортчуларды анан мен ушу канча жыл болду барып алдым да, эшиктерин тыкылдатып мага жардам берип койчу деп мамлекетке да президентке да барган эмесмин да. Мен барбайм.
керекпи? Мисалы мага мен Марат Аманкулов деген жигит бар эле, ошого рахмат. Ошо өзү келип биринчи жолу спорт залыма келип ошо отличникти келип колума тапшырган да. Мен айттым: Марат, азаматсың дедим, көз тең ада 67-жылкы. Ошондо жакшы сезимдер пайда болду. Ой, мен ойлогон жерден анан мен мага ушундай тапшырабыз агай деп атышат деген. Мен айттым: мага тапшыргандан биринчи ошо грэпплинг 10 жылдан ашты. Мен ачтым эле, Кыргызстанга жайдым эле. Мен чыгарганым эмес. Дүйнөдө өсүп келаткан спорт. Мунун келечеги бар. Анан ушу жанымда жүргөн ушу саналаш жаш балдар бар. Менден кичүү агай тияка десем тияка, бияка десем бияка, кол бут болуп чуркан. Ошолорго бир наам кагаз эле карматып койсоңор, мына берип койду эле, баары чуркап келди. Өзү Марат баш болуп спорт залыма келип, баарын тизип, өзү келип. Анан мен мисалы барып алып, мен эшикте күтүп туруп, анан министерствого барып, мага анан наам берип койгулачы дегенчи мага күлкүнүчтүү да. Мен аны үчүн кылган жокмун да. Мен кылып атам, эл көрүп атат. Келсе кандай сонун мисалы жөрөлгө да. Агай туурабы? Келсе мисалы министр өзү келип туруп, мисалы министр образования, министр спорта, министр там здравоохранения, поликлиникага жа кенедей ошо келип туруп Мараттыкындай кылып туруп, ай ушу молодец экенсиң, азамат экенсиңер деп кармап койсо, кандай сонун экен да. Мен барып анан дубов эшиктерине турсам, мен таамга келдим эле деп. Вообще это смешно. Для меня это вообще кызык нерсе да. Мен анын үчүн жашаган жокмун. Сиздин көз карашыңыз боюнча наамга татыктуу болуш керек. Бирок өкмөт тарабынан сөзсүз түрдө көңүл буруп туруу бул алда канча бир жакшы көрүнүш да. Сурат мырза айтсаңыз, мынакей азыр Кенжебек мырза дагы айтып өттү, наалы бербей өзүңдүн аракетиңди өзүң кылышың керек деп атпайбы? Ошондой учурларда эмне кылыш керек? Ушул спортчулар көпчүлүк учурда негизи эле өкмөт ушул спортчуларга көңүл буруш керекпи? Мынакей азыр белгиледи, баса белгилеп өттү. Көңүл буруп баалап койгон бул алда канча жакшы бир көрүнүштөрдөн болду. Кандай бир жакшы сезимдерди калтырды деп жатпайбы? Сиздин көз карашыңыз боюнча баалап туруш керекпи өкмөт негизинен ошондой спортчуларды? Ооба, кайсы бир өлкөнүн королу мамлекет экономикалык жактан аябай алсырап, баягы инфляция, девальвация немесине шартына тушугуп турган кезде ошол мамлекеттин башчысы айтыптыр ачык эле. Мен сиздерди ачык айкын айтайын. Сиздерге мен эмгегиңерди баалап акчалай сыйлык же болбосо квартира бергенден алысмын, экөөнү түшүнүп турасыңар. Мен сиздерди момундай кичинекей кагаз менен грамота, дипломдорду мен сиздерден аябаймын депчи, мисалы үчүн. Бул аябай философиясы терең нерсе да. Анан ошол учурда мен муну бир нерсени айтайынчы, мисалы үчүн ар бир кыргыз спортчулары эл аралык мелдешке барып аткан учурда бир кандайдыр бир өкмөт жетекчиси болобу, же кайсы бирөөсү барып ошол жерде турган, ошол жердеги мисалы үчүн мелдеш өткөн жерди барып көрүп, өзү жардамчысы менен барып аналитика кылып, кандай жай экен, эмне жай экен, кандай курса болот экен, өзүнүкүн салыштырып көрүп, биздин дөрет спортту салыштырып көрсүн. Мисалы үчүн көпчүлүк мелдеш ошол жерде. Ушул экөө мындай дал келеби, дал келбейби? Барып ошол жердин элдин, ошол башка мамлекеттин спортчулары машыккан жерин барып көрсүн. Көрүп, анан биздикин дагы салыштырып көрсүн. Биздики кандай экен деп. Анан ошондон мээсине мындай зың-зың этипчи, мисалы үчүн, жок күн мына могуреке эле тиги биз теңибизге албаган, кечирип койсун эми, оозума туш келип атат, Тажикстан же Түркмөнстан деп атканчы, мисалы үчүн, кээде биз Казакстанды эле мынтип коюп атпайбызбы? Койчу боордош Казакстандар деп мынтип коюп атпайбызбы? Ошолордун эле машыгып аткан жерлерин көрүп, анан кокуй ушундай кылса болот беле, я ушундай неме десем, мен спортчуларыбызга дух берет белем. Кайтабы акча жагынан жардам бербесем да, ушу жагынан жок дегенде машыгып аткан жерлерин жакшылап, шарт түзүп берсемби? Ошол эле мелдеш өткөрө турган, мисалы үчүн дөрет спортубузду эл аралык стандартка теңип койсок болбойт беле деп, ошол мамлекет башчылары, жетекчилер, ошол ар бир кыргыз спортчусу, мисалы үчүн мына жакында 5-майда Болгарияга акыркы, мисалы үчүн күрөш боюнча лицензиялык мелдеш болот. Барсын, барып көрүп келсин, жакындан таанышсын, кандай деген жерде мелдеш өтөт экен, раздевалкасы кандай, тигиндей кандай, мындай кандай көрсүн. Эч ким тийбайт аларды. Барбагыла, бул силер шпион экенсиңер дебейт. Көрөлү деди эле деп эле бир жетекчиси барып көрүп, анан ошону ойлонуп,
Кыргыз спортун канткенде ушундай кылып туруп биздин спортчуларга дух бере алабыз. Канткенде жок дегенде биз буларга акча бере албасак да, жок дегенде машака турган жерлерин жакшыртып койсок болобу? Жок дегенде могорку ошо мелдеш өтө турган жерин мындай эл аралык стандартка кылып койсок болобу? Мен уялам, мисалы үчүн, бизде эл аралык мелдештер өткөн эл аралык стандартка жетиштүү жер жок. Бүт артта калдык. Мисалы үчүн бокс боло турган болсо, ал жерде ринг, 3 ринг болуш керек. Мындай жок. 3 килем болуш керек күрөшө турган. Андай бата турган жер жок. Кээде баягы федерациянын президенттери же тигиндей мындайлар эптеп спорт жетекчилиги, агенттиктин жетекчилиги өзүнүн немесин салып, кадырын салып атып, Азия мелдешин бизде өтсүнчү деп атып өткөрөбүз. Ито ошондо дагы баягы дворец спортту эптеп атып ремонттоп, тияк бетин жабабыз, бияк бетин жабабыз, тиягы эмнебетебиз, эл аралык стандартка дал келбесе да дал келдиртип аракет кылабыз. Аны ошентип атып өткөрөбүз. Мына ушул нерсе биз бул жагынан биз артта калдык. Ушул жагынан мен айтып атам, мынакей спортчуларга дух бериш үчүн эле жетекчи барып, өкмөт башчы болобу, же кимиси болобу, барып көрүп, башка мамлекеттики кандай болуп атат, биздикин кандай кылсак болот деген бир мындай анализ кылып туруп анан тыянак чыгарса. Чоң рахмат. Сиздин оюңуз боюнча негизи эле ошол Сурат мырза, сиз айтып кеттиңиз, мынакей башкаларды көрүп биз үлгү алышыбыз керек деген өңөт айтып жатасыз да. Марат мырза, айтсаңыз, негизи эле ошондой, негизи эле ушул бала ыйлабаса эне эмчек салбайт деген бир жакшы сөз бар да кыргызда. Ошол сиздердин комитетиңиздер ошол өкмөткө бар бир кандайдыр бир кемчиликтер болуп атат, ошол комитетте бир көйгөйдү чечиш керек, ушул коңшуларды бир үлгү алып келиш керек, ушундайлар жасасак болобу деген бир демилге менен оюңуздарды айтып көрдүңүздөрбү ошол өкмөткө? Сөзсүз түрдө бул демилге ар дайым айтылып келет. Анан бул мелдештердин дагы мындай иерархия болот да, мындай чоң мелдештер, кичи мелдештер болуп, анан ушул президенттер бара турган мелдештер бар, премьер-министрлер бара турган мелдештер бар. Ал жака биздин Лондон олимпиадасына мен билгенден ошо биздин премьер-министр барып катышкан. Ошентип быйылкы олимпиадага дагы биз ушул президентке дагы, премьер-министрге дагы сунуш берип атабыз. Ушул негизи барса болот да, барып ошо көрүп, ушул жактан биз балдарга күч дем берип келсеңиздер деген сунуштарды берип жатабыз. Эми бул дагы ойлойм, Үрүза биздин президент дагы туура кабыл алып, барып катышып, ушу балдарга дем күч берип келет го деп. Чоң рахмат. Биздин убакта соңуна жетип калганына байланыштуу эми жыйынтыктоочусубузга баса белип айткым келет. Негизи эле Кыргызстандагы спорттун абалы бүгүнкү күндө көңүл жылытарлык эмес да. Мынакей өзүңүздөр да көрүп, баарыбыз эле коомчулук көрүп билип турат. Ошол эле учурда биздеги футбол аянтчалары жетишсиз, көптөгөн көйгөйлөр бар. Тиешелүү эле ушундай тармакка, спортко, негизи эле ар бир тармакка, маданиятка, бирок көбүн эсе ошол спортко, бүгүнкү тема спортко байланыштуу болуп жаткандыктан, ошол биздин өкмөт тарабынан дагы спортко жетишерлик деңгээлде көңүл бөлүсө деген гана тилектерди айтабыз. Бизге убактап келип ошол маекти куруп бергениңиздер үчүн терең ыраачылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ачык айкын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.